Саламатсызбы достор. Бүгүн биз Жалал Абад шаарында Турция жөнүндө жана түрк эли жөнүндө суроо жооп жүргүздүк. Жооптор сизге кызык болсо, анда акырына чейин көрүңүз. Ой пикир жакшы. Кыргыз-түрк бардыгыбыз бир тууганбыз, мусулман эли. Биздин деле кыргыздар барып Туркияга барып иштеп атат. Бизге деле келип иштеп атышат. Мисалы мен өзүм турецкий факультетти бүттүм. Азыр бардыгы жакшы. Туркияга барып келдим, иштеп келдим. Мисалы түрктөрдөн бир эч жамандык же бир зомбулуктар деле көргөн жокмун мен. Бардыгы жакшы. Кытайга деле, Оруска деле чыгып атышат. Эми түрктөр болсо мусулман эли барыбыз бирбиз. Мен ой пикирим жакшы эле бардык жөнүндө. Түркиядеги аркадашлар хепиңизге салам. Силерге да рахмат. Саламатсызбы. Турция жөнүндө ой пикириңизди айтып кетесизби? Турция жөнүндө ой пикирим, чынында мага Турция аябай жагат. Турцияга бул менин кыялым, барып келүү, ал жерде айлануу. Турецкий сериалдарды аябай жакшы көрөм. Сүйүп көрөм турецкий сериалдарды. Аябай ушунчалык кооз мамлекети, эли да аябай жакшы. Алар көбүнчө мусулман болгондуктан дагы, улуттарыбыз дагы ал жак менен байланыштары аябай жакшы болгондуктан мага чынында аябай жагат. Мен ушунчалык жакшы көрөм, мен Турцияны сүйөм. Менин ага каршылыгым жок. Себеп деген Турция менен биздин эч кандай деле айырмачылыгыбыз жок. Мен деле түрк баланы жакшы көрсөм, жактырып калсам турмушка чыкмакмын. Турцияга Кыргызстандын жана Жалал Абад облусундагы турецкий кийимден Миямодадан аябай чоң салам. Рахмат. Здравствуйте. Что вы думаете о Турции? Что я думаю о Турции? Это моя вторая родина. Я, конечно, там не родился, но мои предки оттуда будут. Я думаю, что это полностью здравая идея, то есть у нас нету никаких разногласий между турками и кыргызами. Это абсолютно нормально, то, что кыргызы и турки женятся, уходят замуж, это абсолютно нормально. Всем привет, кто живет в Турции. Спасибо большое, до свидания. Здравствуйте. Сама Турция страна, мне кажется, очень красивая страна, высокоразвитая. Отношусь положительно ко всем нациям, ко всем людям. Поэтому, независимо от нации, я хорошо отношусь ко всем. Касаемо турков, я с ними лично не знакома, конечно, но думаю, что люди неплохие. А еще второй вопрос. Что вы думаете о том, что вот кыргызы и турки, они женятся? Я не против тех браков, которые состоят из разных религий, наций. Так что положительно отношусь. Сугубо мое личное мнение о Турции. Турция очень красивая страна. Я много где побывал там. Единственный минус могу отметить то, что там люди турки чуть такие пошлые люди. Нормально. Мне в Турции что понравилось? В Турции очень сильно насчет власти, насчет законов сильно защищают женский пол. Особенно в браке. Вот это мне понравилось, и как-то я нормально отношусь к этому. Привет, Турция! Здравствуйте. О Турции я думаю, что это очень гостеприимная страна, и она знаменита своими туристическими местами. Туда очень много поезжают люди на отдых. О турках я думаю, что они очень такие добрые и гостеприимные люди. Например, я скажу, у меня мама турчанка, а папа кыргыз, и я ничего против такого не имею, наоборот, дети красивые, наоборот, очень хорошо связываются между собой, ничего плохого, наоборот, хорошо ж. Привет, Турция, это от Кыргызстана, город Жалал Абад. Всем передаю привет. Спасибо большое, до свидания. Здравствуйте, что вы думаете о Турции, скажите, пожалуйста. Здравствуйте, Турция – это страна моей мечты. Я мечтаю туда поехать с детства. Турция – это вообще страна для туристов. Во-первых, там очень доброжелательные люди. Во-вторых, там культура, традиции очень красивые. И вообще народ и турецкий язык очень красивый. Я смотрю на это очень положительно, так как любовь не имеет никаких там наций. И на возраст вообще не смотрят. Я за, что турки и кыргызы женятся. Всем привет! Я люблю Турцию и ваш народ. Ben Türkiye'ni çok seviyorum. Жакшы көз караштабыз. Себеби Түркия эл дагы бизге окшоп мусулман калкы, мусулман эли. Мусулмандар менен мусулмандар турмуш курса дагы, жашаса дагы бир жак туркиялыктар биз жака келип, биздин Кыргызстан эл Түркияга барып иштеп атышат. Балдар, кыздар, жаштар окуп келип атат. Түркиянын жаштары бул жакта университеттерде, колледждерде окуп атат.
жанакындай международный окуу жайлар ачылып калган, шарттар түзүлгөн. Жакшы көз караштабыз. Илгертен эле ушу бир тууган элдей карым катташта. Түркия элине салам айтам. Рахмат силерге дагы рахмат. Жакшымын. Сыңарбы? Мен түшүнүм түрктөр эми жакшы. Рахмат ушуларга келип, ушул жерлерде бала чагалары окуп атат. Кыргызстанга жардамы кетти. Мен кошуламын ошолорго. Жүзө жакшы да. Ака-ука болот, карындаш урук болот. Түрк калкына рахмат. Не тилесе Кудай тилектерин берсин. Өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү бийик болсун. Жакшы. Түркия хакында уларды сериалларыны биз якады. Келген ошо сериалларны көрөбүз. Биз Menga emas kinolar yakadi. Zolim Istanbul, bulamlar ko'rishadimi? Ozerollar var, aşağıda oturup keladi. Keyin aşağı dengizler yakadi. Musulmonlar. Türkler жақсы мамлекет, bir-birine өтө жақсы мамиле кылышат, мусулман дагы. Түрктөр андан кийин кыргыздар үйлөнүп атат. Сиз ошон боюнча эмне деп сүйлөйсүз? Вот жақсы неме мамиледе болсо, bir-birine неме кылат. Түркия жакшы эле мамлекет, өнүккөн мамлекеттердин катарында. Үйлөнө берген болор эт, улутуна карабай, сүйүп жакшы көрүп калса. Турция мусулман өлкөсү, жакшы өлкө, жакшы мамлекет. Туура, жакшы. Ататүрк, Стамбул, привет. Салам. Турцияга вообще салам. Кыргызстан. Саламатсызбы? Турция жөнүндө ой пикириңизди айтып кетесизби? Түркия мамлекети бай мамлекет, эски империя мамлекет, мусулмандардын мен колдойм, кубаттайм. Андан кийин да бир суроо. Түрктөр жана кыргыздар үйлөнүп атышат. Ошол боюнча эмне деп ойлойсуз? Эң жакшы, ал мусулман болгондон кийин болор эт, жакшы болуп кайт. Түрк боордоштор, ассаламу алейкум, рахматуллах, баракату. Чоң рахмат, саламат болуңуз. Турция жөнүндө Турцияга мен го барган эмесмин. Турциянын калкы мындай кичипейил жакшы деп уганмын. Адамдары жанагы энелерге болгон, түрктөр менен кыргыздар үйлөнгөнү менин сиңдилерим деле түрктөргө турмушка чыккан. Алар жакшы эле жашап атышат, жакшы деп эле ойлойм мен дагычы. Турция элине салам айтамын. Турциялыктар тынч болгула. Турцияда менин сиңдилерим бар. Баардыгыңар бала чакаңар менен тынч болгула. Силерге бактылуулук каалаймын. Türkiye hakkında juda iliq fikirdaman. Özüm ham 2 marotaba borib ishlaganman, ko'rganman. Türk xalqi bilan birga yashaganman. Juda bir samimiy millat bo'lib hisoblanadi. Bular bilan tarixdan beri qardoshligimiz, so'yimiz ham birga bo'lib keladi. Otalarimiz bir bo'lib hisoblanadi. Boshqa millatlar bilan turmush qurish haqida fikrim, ya'ni bu boshqa millat deyishlik ham noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Nimagaki bir otadan tarqagan bo'lib hisoblanamiz. Yani Kırgız, Kazak, bu Özbek, Uygur kabi milletler yani Türk bo'lib hisoblanadi. Bu fikirga ham yani bu turmush qurishlik fikrida ham juda iliq fikrdaman. Yani bir zararı yok deb bilaman. Türkiye'deki kardeşlerimize selam söylüyorum tüm Özbeklerden. Men Türk halkı jөнүндө ой пикирим жакшы, потому что биз кыргыз халкы менен Türk халкы, биз Türk атанын балдарыбыз деп биз бир туугандай эле сезип жүрөбүз. Мен ал жагына өтө терең ой менен өтө жакшы карайм, потому что мусулманбыз. Урматтуу түрк туугандар. Кыргызстандан сиздерге салам. Турция мен үчүн аябай жаккан. Мен биринчи жолу барганда эле жактыргам. Мен бул боюнча жакшы эле ойдомун. Мен типа нацистка эмесмин. Всем привет. Мен Турция жөнүндө абдан жакшы ойлойм, себеби мен өзүм түрк университетте окугам, анан түрк курсташтарым болгон, анан алар адайымдай жакшы адамдар болчу, көңүл ачык, анан мен ага эч кандай каршылыгым деле жок. Эгер эки адам мусулман болуп, эми эки адам бири-бирин түшүнүп, жакшы мамиледе болсо, мен ага эч кандай эме каршылыгым жок. Турция мамлекетине, Кыргызстан элинен чоң салам. Аманчылык. Турция жөнүндө Турция өзү чоң мамлекет, штаттары, шаарлары аябай кооз. Кыргызстандан, Жалал-Абадтан Турцияга салам. Турция жөнүндө ой пикирим жакшы, бирок Турция элин жакшы көрөм. Өзү дин боюнча тарыхта бири-бирине кыз берип алып мындай болгон. Ал динибиз, биз мусулманбыз да. Ал деле мусулман. Кыргызстан элибиз эң таза калк да, биздики мусулман, динге жакын. Алар деле өзүбүздөй көрөм да. Бардыгы эле позитивно Турция жөнүндө. Жаман адам бар, жаман улут жокко дейм. Саваш, салам алейкум из Кыргызстана тебе.
Турция аябай бюджети чоң топ 20-ка өлкөлөрүнө кирет, ошону билем. Анан армиясы топ 8'de азыр НАТОдо, НАТОдун мүчөсү боло берет. Тем более мусулман түрктерден. Көп мамлекеттердин алдында деп айтсак да болот. Турциядагы мекендештерге чоң салам, ийгилик баарына. Саламатсызбы, Турция жөнүндө ой пикириңизди айтып кетесизби? Salamçılık, ben Türkçe konuşmak istiyorum. İlk önce Türk dediğimizde Kırgız, Kazak, Özbek, Türkler ya hepsi aynı soydan geliyorlar. Önemli olan bu. Bunların konuşması için yani tercümanlara, araçlara ihtiyacı yok. Onlar zaten yani dilleri bir olduğu için yani hiç problem olmadan birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Bir de önemli olan aynı dini ve aynı inanç üzerinden yürüyorlar. Türkiye dediğimizde ilk önce aklımıza Osmanlı İmperiyası geliyor, imparatorluğu. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıldan fazla hüküm sürmüş ve hatta Türk milletine ve İslam'a hizmet etmişler. Anne ikinci sorum, Kırgızlar jana Türkler üylөнүп atышат. Ошол боюнча эмне деп ойлойсуз? Şimdi yani günümüzde Kırgızlar ya da Özbekler herhangi Türk milleti yani bir Çinli ya da bir Koreli, Japonla evlenmektense yani Türklerle evlenmesi yani iyi bir şey. Yani öncelikle Müslüman, yani öncelikle aynı soyu taşıyorlar. Yani bunda bir sakınca yok benim için. Çok rahmet. Ben şuradan bütün Türk devletlerine ve Türk milletlerine selam yolluyorum. Yani öncelikle ben zaten Türk Üniversitesi'nde, Türk Fakültesi'nde okuyorum. Türkiye'den gelip bize eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yani hocalarımızın sayesinde Türk milletini yani aynı soyu taşıdığımızı öğrendik. Спасибо, до свидания.